Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Биздин темабыз фразеологизмдердин кептин оозеки сүйлөшүү жана көркөм сүйлөгө мүнөздүүлүгү. Сабагыбыздын максаты фразеологизмдердин оозеки сүйлөшүүдө жана көркөм сүйлөдө колдонулушу боюнча маалымат берүү. Адаттагыдай эле алдыбызга 3 милдет койгонбуз. Алар туруктуу сөз айкаштары жөнүндө билимге ээ болуу, ребус менен иштөө жана маанисине карай фразеологизмдерди колдонуу чөйрөсүн баамдоо. Алгач жагымдуу маанай үчүн мен силерге ырсабындагы фразеологизмдерди угузмакчымын. Аларды угуп жана жашоо турмушубузда колдонуп жүрүүгө аракет кылгыла. Altın balalı bizdi oynatkon, bizge bilgizbe süyümdü oygotkon. Altın balalı bizdi oynatkon, bizge bilgizbe süyümdü oygotkon. Güydüm bir gana güydüm güydüm çok. Ha güydüm bir gana desem tütün çok. Жүрөгүмдүн айы башындан агүйдүм ажы көрдү бүтүн жок. Булук дүйнө сендеги жүрөктүн кылын термеди. Жумшак шамал бет аймалап сыйласа. Жаш жүрөгүм мынча кайгырды, ай көңүл кушум кимге алдырды. Күзгүн өшөр тынбай төгүлөтей, көздөрүңдөн жаган жамгырды. Көздөрүңдөн жаган, көздөрүңдөн жаган, көздөрүңдөн жаган жамгырды. Кымбаттуу балдар, жогоруда быйтыкчалар жана жазуу менен берилген сөздөр булар фразеологизмдер болуп эсептелет. Аларды күнүмдүк турмушта колдонууга аракет кылгыла. Эми фразеологизмдерге кайрылсак, кыргыз эли абалтадан сөздү түздөн түз же кургак айтпай, аны айкалыштырып, уйкаштырып, бир бүтүнгө бириктирип, ойду курч, таамай, таасирдүү, элестүү берген. Мындай түшүнүк кыргыз тилинин эрежесинде фразеологизм деп аталарын мурунку сабактардан улам билесиңер. Эл арасында кеңири тарап, кептин көркүн чыгарган сөздөр бар. Анча түшүнбөгөн киши түз маанисинде кабыл алып, уяттуу жерде жүрсө, ыңгайсыз абалда калышы мүмкүн. Эмесе фразеологизмдердин маанилерин чечмелөөгө өтсөк, куу чирен десе кубанып, өпкө какпа десе өрөкүп жүрбөш үчүн бул фразеологизмдерди билип койсок ашыкча болобуз. Чычканга кебек алдырбайт. 4-класста алтын куш чомогунан окугансыңар. Бул өтө сак, өзүнө так адам дегенди билдирет. Иштин майын чыгарды, ишти сапаттуу келиштирип жасады деген маанини билдирет. Жаныңды жебечи, калп айтпачы деген мааниде күнүмдүк турмуш тиричиликте колдонулуп жүргөн фразеологизмдердин бири. Оғандан алайдын алакандай жерине жүрөгүн көмүү үчүн Абдылдабектин жүрөгүн алып келип, аскер башчысы жерге берген жерин келкелден окуйбуз. Жел таман, басанак, үйгө токтогон адам. Мындай жел таман адамдар биздин жашообузда көп эле кездешет. Согончогу канаган жок. Чийирденебиз бир нече жыл согончогу канабай көз качканда жүрүп көргөн баласы Манас Баатыр атабыз болгон. Эл жүнүн жейт, өтө көп эл дегенди билдирет. Согуш мезгилинде эр азамат уулдарын узатып, вагондун жанында жүргөн эл жүнүн жейт деп айтылган. Булбулдун үнү жакпай турат.
эч нерсе жакпай чукчуңдаган киши дегенди билдирет. Дейтбек Курманбек эпосунда булбулдун үнү жакпаган адам болгон. Мурдун балта кеспейт, эч нерсеге тоготпогон, эч нерсеге кенебеген адам. Мындай адамдар жашоо турмушубузда өтө эле көп кездешет. Терисин тескери сыйруу, сазайын берди. Жубарымбек, сеними үйгө келерсиң, териңди тескери сыйрыйм деп Ак кеме повестинде чоң энеси баласына кыйкырат. Колу туткак киши, ууру адам дегенди билдирет. Колу туткак адамдар бул дүйнөдө да, тиги дүйнөдө да жакшылык көрбөйт дешкен. Куучирен, бой көтөргөн менмен сиңген киши Ороскул ошондой куучирендердин бири деп айтылат. Бул дагы Ак кеме повестинен. Каш карайган учур, караңгы кирген мал. Ысмайыл каш карайган учурда капыл-тапылдан кирип келди. Аты ыргайдай, өзү торгойдой болуп, Алмамбет Батыр акыры Манаска жетти. Азып тозуп өтө чарчоо деген маани билдирет. Өпкө кагуу, түштөн кийин өпкө кагып соолукта да алиман. Өгүнү Майсалбектин баш кийимин алгандан кийин. Кымбаттуу окуучулар, азыр болсо ребус менен иштеп көрсөк, ал үчүн силерге бир нече убакыт берилет. Андан соң жооптор айтылат. Жакшылап эсиңерге сактап калгыла. Кабагына кар жааган, көңүлү маанайы жок адам деген маанини билдирет. Кой оозунан чөп албоо, өтө момун адам дегенди билдирет. Утырмак, мыкачы, канкор, зулум дегенди билдирет. Сиркеси суу көтөрбөө, бир нерсени жактырбай, кыртышы сүйбөй туруу дегенди билдирет. Үй күчүк, үйдөн көп чыкпаган адам. Өпкө кагуу, өкүнүү, арман кылуу деген маанини билдирет. Тумшугу жылыбоо, жашоодон эч нерсеге жетпөө, жакшылык көрбөө деген маанини билдирет. Биттин ичегисине кан куюу, өтө тың, өтө чапчаң адам деген маанини билдирет. Коён жүрөк, коркок адам. Алтын шилекейин чачыратуу, эң жакшы каалоо тилек айтуу. Ретинен эткезсе унчукпоо, өтө чыдамкай адамдардын иши. Уй бөйрөк, уйдун бөйрөгүндө болуп бөлүнүү деген сөз. Үйгө тапшырма фразеологизмга тышкан ырларды жаттап ырдоо. Урматтуу балдар, кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта тургула.